Жанагы мен уялам деген Мискенбаев, Атасыбай, Атамбаев үчөө самолетко чыгып Москвага жөнөп калыштыр. Самолет көтөрүлгөндөн кийин жана мен уялам деген жерди карап терезеден. Азыр мен ушул жерден 5000-диктен бир пачка ыргытсам 5000 кыргыз ыраазы болот десе Мискенбаев. Азыр мен 10.000-диктен бир пачка ыргытсам 10.000 кыргыз ыраазы болот десе Атамбаев мындай карап, азыр мен 20.000-диктен бир пачка ыргытсам 20.000 кыргыз ыраазы болот десе ар жакта самолет айдап кетаткан летчиктин башы ооруп кеткен окшойт. Мындай карап, азыр үчөөң тең ыргытып берсем 5 кыргыз ыраазы болот дейт. Bir охотник ууга чыгыптыр. Ал да кыргыз экен. Эми кыргыз болгондон кийин өзүңүздөр билесиздер. Жанагы 100.000 акчасы болсо дагы деп дейбиз го. Анын сыңарындай кичинекей үңкүрдү тиктеп аңды отуруп ал жерден түлкү атып алыптыр. Андан кийин андан да чоңураак үңкүрдү барап аңды отуруп ал жерден аюу атып алыптыр. Андан дагы чоң үңкүргө барайын деп ал жерде аңды отурган экен, поезд тепселеп өтүп кетиптир. Жүп болсун. Жаным, кирпиңиз мынча узун. Жаным, жаш кезимде ыйлак болгон экен. Көз жашыма сугарылып, кирпиктерим узун болуп өсүп кетиптир. Эла, ошодон көрө эле сийгегиле болупсуз дейтимиш. Рахмат. Санжар. Рахмат. Борончуну неудобный кылбагыла. Рахмат. Эме көз аякта учураштык жана болот. Ге, аябай экөө ынтымак экен деп калат да. Сиз кажаке. Кудайым ашын берсе деле, мушун берсе деле акса калатып берсин. Биринчиден өмүрлүү бол, ден соолуктар көпкө жаша. Эми жакшы адамдын өмүрү кыска дейт экен. Ал Аллага белгилүү дейт. Эгер мен өзүм мусулманчылык жол менен айта турган болсом, ажылык милдети менен айтсам, эгерде бирөөнүн өмүрүн жаш алып кеткен болсо, ал дагы Аллага белгилүү дейт. Себеби балким ал 100 жашка жашагычакты дагы канча өзүнө күнөө топтоп алыш мүмкүн экен да. Ошол себептен кайсыл убакта өмүрдү алган болсо, ал Аллага белгилүү дейт. Сен көп жаша, өмүрлүү бол, ошо атаңдын жолун ула. Биз сыймыктанган. Мен эртеден бери алдыңда отурсам, сен менден сүрдөбө. Мен сен эмес, мен Манасты көргүм келип көрүп отурам да. Ошол себептен сага чыгармачылык эргүү, ийгилик болсун. Жүзүң дайыма эл сени көргөндө, ошол Манас досубузду көргөндөй болуп, ушул атанын уулу деп жүргөндөй болот. Ийгилик сага. Анан кичине белек берип коерсуңбу? Алып келишер каза. Жок, жерден бери. Ошактан эле алып алайын. Сен кийин бербей койгонсуңар деп мындай мойнуңа албай коесуң. Мындай доказ эткенге жакшы да телевидениеге катарай мындай. Мен мунун карап туруң эми сиз. Мындай. Акылдуураак. Акылдуураак көрүнүп каласың. Сен эми неге кичинекей болуп калды деп таң калба. Сен мен кече тойдо мага кийгизген да муну чанан. Сен туура түшүнөсүң да. Ал мага ылайыкташкан болчу да анан. Элге окшоп чапан кийгизели дедик эле. Анан буга берген чапанды сага кийгизелесек, мунун чапаны сага камсыз болуп калат. Ошон үчүн чыгармачылык ийгилик досум, аман бол. Рахмат. Кол чаап коюңуздар Санжарга. Эми Санжар бир чети мен ошо аяш уулум болсо, жакын досумдун уулу болот болсо бир чети күйөө бала. Күйөө. Бул дагы күйөө бала. Меним эме Санжар экөөбүз бажабыз, Сизге күйөө балабыз. Мен сени күйөө бала деп айтыштан деле кебетен көрүп, бул кайнатамдай болуп турат го өзү негизи бирок. Кебетесинде да. Бирок күйөө бала өзү негизи. Мен деле сизди өзүмөн уулуу катары көрүп мындай кайнатамдай көрүп атсам, хотя кайненемдей эле көрүп жүрөм мындай сыйлабын арман. Санжардын келинчегиден нарындан, меникиден нарындан
Санжар экөөбүздөн ошол жака түшкөнбүз. Нарынга. Биз жактан үйлөнгөн, ошол жака түшкөм деп бияк тил менен айтканда ошондой болот, ошол жака. Бирок сен чото 2 жолу түштүң, а? Сен мындай Боке. биринчисине кичине кыйгаш түшүп калдың окшойт, анан кийин кичине ортороок түштүң го. Мен дагы айтып коеюн сизге. Нарындын кыздары качан нормальный катын болмойчо мен нарындыктарды чекеден ала берем айтып коеюн. Эми ясына дечи. Трайбализм башталды. Эми бул биздин бала эмеспи деген болуп, кыйкырып кол чабышып мындай. Өздөрү деле түшүнгөн жок эмнеге кол чабып атканчы. Эми силердин оюңар боюнча бул 2 жолу үйлөндү десе, силер дагы үйлөн деп атасыңар да? Туурабы? Ошондой кылтасыңар да, кол чабып атасыңар, поддержка кылтасыңар да, туурабы? А негизи биздикилер эми кичине бир аз келбеттүү жигит экен, жакшы жигит экен. Биринчисин болбосо да экинчисинен берип көрөлү деди да. Жок, андай эмес, просто мындай кылды. Сөөк сактуу бойлуу жигит экен. Кичине ууру калып калалы деп атат да силердеринде. Ушу балага кыздарыбызды берсек, биздин кыздардан мындай ош жаллабаттын кыздарына окшоп, кара каш, көздөрү бакырайган кыздар, уулдар туулабы, кичине эмерок болобу, анан качанга эле көздөрү жымшып, эки бетибиз кыпкызыл болуп жүрө берет да, ошогону. Туура. Жаның туура. Биз ошондой максат менен бергенбиз кызыбызды. Бирок кийин карасак эле чото туугандарга окшоп кетип атат да, өңдөрүчү. Ошондон жаңылып калдык да. Зато биякталар кыргызга окшошуп атат. Мен айтып атышат, Борончу сен келгенден бери ушу 25 жылдан бери ушактан бери жүрөсүң. Давай бияктан жылыбый деди да баягы бирөө. Неге десем, кийинки убактарда бала бакыра майдаланып кетип атат деди да. Мен айттым, зато кыргызга окшош да дедим. Атындарга окшоп, биздин баарын туугандарга окшоп кетип атат. Мен ошо улам майдаланып кетип калгандардан кичине пародоңарды оңдоп коеюн деп атам да, улам бирден алып. Сиз азыр кол чабып атса, булар жаман көрүп атпайсызбы? Не дагы ал дегениңерби депчи. Кожо жаш деген кино бар го, Агыл Берсин тукума деген кино бар го. Кожо жаш Айкеге, эме Зулайкага айтпай, Айкени алып алса, Зулайка айтат го кожо жашка. Кожоке, сендей мергенге 2 катын көптү кылмак беле дейт го. Ансаңар биздикилер да айтат, биздин балага нардын 2 кызы көптү кылмак беле, ала бер да. Дагы алайынбы? Сен эмеде болуп атасың. Бирөө мынтип коет дейт. Мен көлдөн алдым болбоду, нарындан алдым болбоду, оштон алдым болбоду, чүйдөн алсам жакшы чыкты. Мындан кийин только чүйдөн алам деп коет дейт анан. Ансыңардай сен дагы алайынбы деп суранып атасың го. Кайын журт деп айтып атпаймынбы? Экөөбүз мына жанагы түндүк менен түштүктүн бири салттарын айтып кичине тамашалашып, мен силердин мындай аракты ичкениңерди айтып неметип койсом, өткөндө кайын журтка барсам, нарындыктар таарынды да мага. Неге? Кайын журтум, сен бизде нарындыктар аракты көп ичет деп айтыпсың, мындай андай деп. Ошон үчүн мен мындай кылдым, мен мындайын айтпайм, мен болду. Айтпайм, мага демектен арака күйүп өлүп алгыла, өзүңөр билген, айтпайм болду. Жок, мен мейлим, мен деле айтпай эле коем, мен деле сага айтпадым мына. Сен жердештериң алдынан сен кечирим сурап коеюн. Бияка келсем мага дайым эле таарына беришет экен. Борончу ушака келген эле анан бизди сени менен айтат деп айтты деп ушинтип беришет го. Мен дагы ошентип айтпай эле коеюн, сени менен ошо өзүңөр айткандай болуп жүрө бергиле мен. Ошого окшоп. Жок, эми биздики мындай салтка сиңип калганда ушундай тилибиз ошондой көнүп калган. Билбейм, мындай бири-бириңерди чакырганда, "О, Жаныбек" десе, "Мамбы" деп коюп жүрө бергиле. Мен айтып атпаймынбы? Болду, айтпайм чын. Етти көп жейт экенсиңер, кичине азыраак жебейсиңер десем дагы жаман көрдүңөр. Мага демектен койду жүнү менен жеп алып ошо турган жеринен тирип. Силердин ет жегениңерди көрүп, бечара нарында карышкылар неудобный болуп чөп жей баштаптыр азыр мына. Зато кыргызча сүйлөп, жан баштап жеп атабыз го биз. Жатып алып. Тоюңарда бир кызык өтөт экен эне силерде. Мына бизде тойго келген адамга, кирип келаткан адамга кире бериште улагада босогодо колго чайнекти карап, колго суу куюшка даярланып турат. Силер барган адамдын алдына улак таштайт экенсиңер, мындай.
Улак таштамай bizde деле бар, улак таштайт го, bizde хат жанап келип таштайт да, улакчан ушундай салт бар, изгиртилер. Хат жанап келип таштайт. Улакты жөө чапкан силерден көрдүм мен. Киребеске туруп алышат экен, эки варатанын оозуна улакты кармап мындай кылып. Ким келесе алдына тапап таштап коет экен аны. 100 сом берсең тартып коюшат экен. Бир улакты 3 күн таштайт экенсиңер ошол жерде. Бечара улак жыттанып кетет экен ошол жерде. Кирип кеткен адам барып, озмек берип коюп кирип кетип калат экенсиң. Кичине үйрөнгүлө да силер деле салтты. Эми силерде салтчы. Силер деле бирдеке берсеңер эле кайра ошону доомат кылып айта берет экенсиңер го. Эмне? Баян бир эки жеңең сүйлөшүп атат го. Мен муну адам деп тоюна бомбардты алып барсам, ал анын ордуна кирбишин берип койду деп эле. Мен да кирбишин десеңер, кой жетелеп барса ордуна козу берип койгон окшойт деп ойлоп. Көрсө анысы материал экен. Только ушу материал жөнүндө уруш чыгат экен да силерденчи. Кече деле туугандар менен кирбишин менен урушуп кетсе керек деп ойлоп калдым да. Неге? Туугандар өзү жалтырак жултурак жакшы көрөт эмеспи? Алар бомба куртап келсе силер кирбишинден түртө берип. Өзү ошо материалдан артып калган чыттардан жакшынакай кылып туруп мындай төшөк жасайт экенсиңер, аны жакшы жөлөнгүчүнөн бери. Бирок ошондон да артып калганын эконом кылып мындай дасторкон жасап койгонуңар кызык экен. Өң свет окшош да, төшөк менен дасторкон окшош. Байка үстүнөн басып берсе, ай дасторкон сапай бер. Дасторкон менен. Бир жакта мына клёнка болот го даже. Клёнка? Bizde klönkаны дасторкон. Bizde klönkаны жана козгамаган эмеге сарайдын эшигине кагып коет айнегене клönkаны. Козу тоол жылуураак турсун. Ал белек. Аны жана дасторкон кылып салып алышат экен алдыларына. Жана сиз айтып аткан дасторкон ал мындай чыт деген материал бар. Апаларыбыз отурат го. Бир метри 5 сом, 6 сом эле ушундай апа чыттык, төшөк кылат дагы артканы мындай жерге ошол дасторкон кылып коет. Май сай болсо дагы эчтеке болбойт. Ошо чыттан жасап коет. Туура айтасың. Эчтеке болот. Ошо ойдон жыттанып ошо ойдон тура берет да. Кайсы жерге кирсең эле аш чыттаны. Майлык сайлык кыл ошо боюнча жок болот аны. Чыт ошентип колдонот. Силер чытты алып барып занавеска кылып алат экенсиңер, үйүңөргө алып барып. О, да чүпөрөк да. Занавескаңар чыттан дагы карнисиңер алюмин сымдан экен, мындан. Анысы бошошуп калып мындай орто саблаңдап калса, кычкач менен чекесин бурап туруп кайра катырып коет экен мындай. Кайчы. Силерге окшоп биз баклажкадан туз салгыч, калембир салгыч жасайбыз. Баранчы Кудайбергенов. Турар Курбаналиев. Рахмат, бар болуңуздар.